Beyiş nuru. Bir adam İmam-ı Azam Abu Hanifa'ga şaşıp keledi. Uayımga түшкөн кебетеси бар эле. Abu Hanifa'ga кайрылып, "О имам, түшүмдө Азраилди көрдүм. Андан качан өлө турганымды сурасам, ал мага 5 манжасын көрсөттү. Кызык, бул 5 кайсы 5 болду экен? 5 саатпы, 5 күнбү же 5 жылбы? Аны менен эмнени айткысы келгенин түшүнбөй калдым. Мени бул санадан куткарчы", дейт. Имам Азам күлүп, "Азраил периште сага Лукман сүрөсүнүн акыркы аятында айтылган 5 нерсени эске салыптыр. Бул 5 нерсе 5 кайып деп аталат. Аларды Аллахтан башка эч ким биле албайт", деп жооп берген экен. Беш кайып тууралуу билесизби? Инсан акылы менен аңдап түшүнө албаган, билүүгө күч кудурети жетпеген кээ бир нерселер бар. Алар кайып. Тактап айтканда бир гана Аллахка маалым болгон нерселер. Данышман Аллах Куранда жана куттуу хадистерде 5 кайып тууралуу сөз кылат. Булар Аллахка гана маалым. Лукман сүрөсүндө 5 кайып тууралуу ушундай айтылат. Акыйкатта кыямат күнүнүн мөөнөтүн Аллах гана билет. Ал жан жаадырат жана курсактагыны билет. Бир дагы жан эртең эмне болоорун жана кайсы жерде өлөөрүн билбейт. Акыйкатта Аллах билүүчү кабардар. Бул сүрөдөн белгилүү болгондой эле 5 кайып нерселер булар кыяматтын качан болушу, жамгырдын жаашы, карындагы баланын абалы, адамдын эртең эмне болушу, адамдын кай жерде өлүшү. Кайыпка тиешелүү нерселерди билүү жана алардын ачыкка чыгуу убактысын белгилөө бир гана Аллахка таандык. Аллах билдирбесе, периштелер, атүгүл пайгамбарлар дагы биле алышпайт. Куранда асмандар менен жерде болгон жашыруунду Аллахтан башка эч ким билбейт деп айтылат. Бирок Аллах Таала кааласа, буларды бир кулуна билдирет. Аллах можиза жана керемет иретинде, же болбосо вахий жана илхам аркылуу айрым кайып нерселерди кулдарына билдире турганын ушул аятта баяндап жатат. Аллах кайыпты билүүчү. Ал өз сырларын эч кимге ачык кылбайт. Бирок өзү ыраазы болгон элчилерге көрсөтөт. Муну да айта кетели. Кайыпты билүү менен кайып туурасында божомолдоо экөөнүн ортосунда айырма бар. Башкача айтканда, бир адам божомолдоп бир нерселерди айтышы мүмкүн. Бул кайыпты билүүгө жатпайт. Динибизде ушундай бир эреже бар. Кайып илими Аллахка таандык. Кайыпка байланыштуу божомолдоп сөз айтуунун зыяны жок. Анткени божомолдун деңгээли кандай болсо болсун, эч качан илим даражасына чыга албайт. Себеби божомол тактыкты билдирбейт. 5 кайыптын ичинен кыяматтын качан болушу туурасында так кесе пикир айтуу мүмкүн эмес. Анткени кыяматтын болушу Аллахтын колунда. Бир нече акылмандык жана пайдалар үчүн анын убактысы жашырылган. Кыяматтын убактысын Аллах Таала кээ бир кулдарына билдирсе, алар дагы билишсе, бул кайыпты билүүгө жатпайт. Бул Аллахтын билдирүүсү менен билүүгө жатат. Кыяматтын качан боло турганына байланыштуу айтылып жаткан илимий божомолдор менен теориялар кыяматтын качан болушун аныктай албайт. Божомолдоп айткандар Куран жана хадисте айтылгандарга кайрылбастан бир гана жаратылыш кубулуштарынын негизинде айтышат. Күндүн бетинде тактар көбөйүп жатат. Баланча жылдан кийин күндүн ысыктыгы кетип, жарыгы өчүп, кызмат кыла албай калат. Күндүн иши бүтсө, жашоо да токтойт деген сыяктуу божомолдор айтылып келет. Бул жааттагы пикирлер тек гана ыктымалдык, так эмес. Бул кайыпты билүүгө кирбейт. Аллах Таала каалаган убакта кыяматты болтурат. Бирок качан болушун ал гана билет. Адамдын эртең эмне болушу. Эч ким эртең эмне кыла турганын биле албайт. Чындыгында инсандын келечекте эмне кылышы кайып болуп саналат. Мейли жакшы болсун, мейли жаман болсун, эч ким эртеңи тууралуу так кесе айта албайт. Бир адам эртең бир нерсе кылууга чечим чыгарып жатканда, Аллах насип кылса, Кудай буйруса деп айтууга тийиш. Буга байланыштуу Куран-ы Каримде мындай деп келет. Эч нерсени ушуну эртең жасаймын деп айтпа. Аллах кааласа жасаймын дегин. Инсан өзүнүн каалоосу менен иштерди кылат. Бирок Аллах Таала мүмкүнчүлүк бербесе, себептерди адамга кызматчы кылдырбаса, инсан ал ишти кыла албайт. Көп жолу бир ишти кылмакчы болуп аракет кылабыз, бирок ишке ашыра албай калабыз. Келечек адамдын колунда эмес. Инсан өзүнүн эркине байланыштуу иштерди учурчакта кылууга күчү жетет. Ошол эле мезгилде эрки жетпеген көп нерселер да бар. Бир ишти кылууга чечим чыгарып,
кылууга көзүбүз жетип турганда күтүлбөгөн бир тоскоолдук чыгып кыла албай калган учурларда көп кездешет. Куранда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тили менен бир адамдын келечекте эмнелерге туш болушун биле албай турганы боюнча ушундай деп айтылат. Өзүмө эмне болорунда, силерге эмне болорунда билбейм. Инсандын кайсыл жерде өлүшү. Өлүм Аллах Тааланын колунда болгондугу үчүн эч ким өлүмүнүн убактысын жана ордун так аныктай албайт. Өлүмдүн жашыруун, кайып болушунун көптөгөн акылмандыктары бар. Алардын бири инсандын үмүт менен коркуунун ортосунда жашоосу. Эгер инсан качан жана кайда өлүшүн билгенде, өтө аянычтуу абалда калмак. Өмүрүнүн көп бөлүгүн адашкандыкта, бузукулукта өткөрүп жибермек. Бадый заман бул акыйкатка байланыштуу ушундай дейт. Эгер адамдын ажалы анык болгондо өмүрүнүн жарымын толук кайдыгерликте өткөрмөк дагы, жарымынан кийин дарга асылууга кадам сайын жакындаган сыяктуу коркунучта жашамак. Билинбеген белгисиз 20 жылдык жашоо 1000 жылдык ачык айкын жашоодон жогору турат. Аллах Таала өз мээриминен инсандын ичер суусу, көрөр күнү, качанта көнөрүн жашыруун кылган. Адам кээде өлбөш үчүн жан аракетке түшүп, аракет кылып жатканда күтпөгөн жерден өлүп калат. Айрымдар өлүүнү кааласа да өлбөй жашап кетүүсү көп учурайт. Андай болсо инсан качан жана каерде өлө турганын анык так биле албайт. Инсандын качан жана кайсы жерде жан таслим болушун биле албай турганына байланыштуу мындай бир риваят бар. Азраил периште Сулайман алейхисаламга зыяратка келип, бир адамдан көзүн албай көккө карап калат. Ал адам тынчсызданып, көзүн албай караган адамдын ким экенин сурайт. Анын Азраил экенин билген соң, менин жанымды алганы келген окшойт деп тынчсыздана баштайт. Андан кийин Сулайман алейхисаламга шамалга буйрук берип, өзүн Индияга алып барып коюусун усуранат. Каалоосу орундатылат. Арадан бир нече күн өткөндөн кийин Азраил периште дагы зыяратка келет. Сулайман алейхисалам ошол адамга эмне үчүн көккө карап турганын сурайт. Ошондо Азраил: "Анын абалына таң калдым, анткени ошол күнү анын жанын Индияда алышым керек эле. Анын сиздин алдыңызда турганына таң калдым" деп жооп берген экен. Биз сөз кылып жаткан 5 кайыптын ичинен 3-өсүнө эч кандай каршылык жок. Бардыгы кайып экенин кабыл кылышат. Бирок учурда өзүн окумуштуу сезген кээ бир түркөйлөр, дин душмандары, атеисттер ушундай деп жатышат. Гидрометеорологиялык станцияларда бир прибордун жардамы аркылуу жамгырдын жаай турган убактысын алдын ала айтып жатышат. Аны Аллахтан башкалар деле биле алышат турбайбы? Ошондой эле рентген нурлары аркылуу бүгүнкү заманда түйүлдүктөгү баланын кыз же эркек экенин билип алып жатышат. Демек Куранда айтылган 5 кайыпты билип алса болобу? Аятта ачык түрдө жамгырдын жааш убактысы белгисиз экени айтылбаса да, хадисте ачык айтылган. Хадисте ушундай дейт: кайыптын ачкычтары 5. Аларды Аллахтан башка эч ким биле албайт. Эртең эмне боло турганын Аллахтан башка эч ким билбейт. Эненин курсагындагыны Аллахтан башка эч ким биле албайт. Эч ким эртең жакшы же жаман нерсе кыла турганын биле албайт. Эч ким кандай абалда өлө турганын биле албайт. Аллах Тааладан башка эч ким жамгырдын качан жаашын биле албайт. Ырас, хадистер Кур'ан-ы Каримдин эң чоң тафсири болуп саналат. Андай болсо бул аят хадис менен чечмеленүүгө тийиш. Ансыз деле бардык тафсирчилер да бул аятты ушундай чечмелешкен. Жамгырдын жааш убактысын кайып деп эсептешкен. Кайбирлери бул өкүмдөрдүн чыныгы маанисин билбегендиктери үчүн каршы болуп, жамгырдын качан жаай турганын метеорологиялык аспаптар менен жана башка байкоолордун негизинде билсе боло турганын айтып чыгышкан. Аллах Таала көптөгөн акылмандыктардан улам жамгырдын жааш убактысын бир эрежеге байлаган эмес. Мисалы бүгүн күн саат 7-де чыгат дей алабыз. Бирок жамгырга карата мындай нерсени айта албайбыз. Жамгырдын жаашында себептердин түздөн түз аралашуусу жок. Ансыз да жамгырга рахмат деп айтылуусунун себеби Ырайым казынасынан адамдарга жардам иретинде жөнөтүлгөндүктөн улам айтылат. Жамгырдын жаашында көрсөтүлгөн белгилер жамгырдын сөзсүз жаашын талап кылбайт. Кээде бардык себептер топтолуп келсе да, жамгыр жаабайт. Күн бүркөлүп, асманды кара булут каптап, мына азыр, мына 5 мүнөттөн кийин жамгыр жаайт, сел жүрөт деп күтүп калабыз. Бирок заматта карама-каршы багыттан бир шамал чыгат дагы, булуттардын баарын айдап салат. Жарым саатка жетпей эле асман күзгүдөй туптунук болуп калат. Бадый заман жамгырдын түздөн түз Аллахтын каалоосуна көз каранды экенин жана каалаган учурда жаадырып, каалабаган учурда жаадырбай коюусун ушундайча түшүндүргөн. Ырас, барлыкта эң маанилүү акыйкат рахмат жана жашоо болгондуктан, ал эми жамгырдагы жашоонун булагы рахматтын себепчиси же болбосо рахматтын дал өзү болуп эсептелет. Эгер жамгырдын жаашы белгилүү бир эреженин ичинде болсо, аларга ишенип шүгүр кылуу жана дуа кылып жалбаруу токтомок. Устаз,
Буга мисал катары күндү берет. Ооба, күндүн канчалаган пайдасы бар экенин баары билет. Бирок күндүн күн сайын кайсы убакта чыга турганы белгилүү болгондугу үчүн күн чыксын деп дуа кылынбайт. Айрыкча адамдар күндүн чыга турганын билгендиктери үчүн ал кайып болуп эсептелбейт. Бирок жамгырдын жаашы бир эрежеге байланбагандыгы үчүн инсандар ар дайым дуа менен, үмүт менен Аллахтын даргөйүнө жалбарууга мажбур болушат. Илим технология жамгырдын жаашын аныктай албагандыгы үчүн бир гана Аллахтын рахмат казынасынан өзгөчө бир сыйлык катары түшүрүлгөндүктөн чындап шүгүр кылышат. Метеорологиялык станцияларда жамгырдын жааш убактысын билүү маселесине келе турган болсок, обсерваториядагы приборлор жамгырдын башталышын аныкташат. Тактап айтканда, жамгыр шахадат ааламы деп аталган, биз көрүп турган ааламга киргенден кийин анын жааш убактысын айтуу кайыпты билүү болуп саналбайт. Анан калса обсерваториялар муну анык эмес, ыктымал божомол катары айтышат. Башкача айтканда, бизди курчап турган тоонун ар жагында келаткан жамгырды көрүп туруп, шамалдын ылдамдыгын эсептеп туруп, ушунча мүнөттөн кийин же ушунча сааттан кийин биздин шаарыбызга жамгыр жаайт деш, бул кайыпты билүү алуу дегендик эмес. Күн сайын жаңылыктардан кабарчынын эртең жамгыр жаашы ыктымал деп айтканын көп эле угуп жүрөбүз. Атүгүл ревматизм менен ооругандарда оорусу себептүү жамгырдын жаашын сезет. Алар кайыпты билип айтып жатабы? Албетте жок. Болгону бир канча убакыттан кийин жаай турган жамгырдын белгилерин сезгендиги үчүн айтып жатат. Жамгыр жааганга чейин абада нымдуулуктун көбөйүүсү сыяктуу айрым белгилер пайда боло баштайт. Синоптиктер ошол нымдуулукка карап жамгырдын алгачкы белгилерин көрүп анан айтышат. Шахадат ааламына кире элек жамгырды билүү Аллах Тааланын учу кыйрыксыз илим жана каалоосуна таандык экенин Бадизоман ушинтип айтат. Шахадат ааламына али кадам таштай элек Аллахтын өзгөчө каалоосу менен рахмат казынасынан чыга элек жамгырдын жаай турган убактысын билүү бир гана кайыптарды билүүчү Аллахка гана таандык. Карындагы баланын абалы. Куттуу аятта эненин курсагындагы ымыркайдын абалы боюнча айтылганда баланын эркек же кыз болушу кайып экени туурасында сөз кылынбайт. Аятта баланын руханий жагы сөз кылынууда. Рентген нурлары менен баланын кыз же эркек экенин билүүнүсү аятка карама-каршы келбейт. Кур'ан Карим баланын ички жөндөмдөрүнүн жана келечектеги кандай болушу кайып экенин айтып жатат. Мисалы, карындагы бала 10 жылдан кийин эмне болот? Зээни, жөндөмдөрү, мүнөзү кандай болот? Мынакей, баланын кайып болгон жактары ушулар. Буларды Аллахтан башка эч ким биле албайт. Бадизоман инсандын эки жагына көңүлүбүздү бурат. Анын биринчиси башка адамдарга окшош жагы. Башкача айтканда, эки көз, эки кол, эки бут сыяктуу көз менен көрүүгө мүмкүн болгон сырткы мүчөлөрү. Булар кайыпка кирбейт. Эненин курсагында болгон кезде да билсе болот. Рентген нурлары аркылуу баланын ошол жагын билүү кайыпты билүүгө жатпайт. Баланын негизги кайыпка таандык жана Аллахтан башка эч ким биле албай турган жагы бул руханий тарабы. Инсандын көмүскөдөгү жөндөмдөрү жана мүнөздөрү, өзгөчөлүктөрү. Бул жагы бир гана Аллахка маалым. Карындагы баланын руханий жагын билүү мындай турсун, катардагы эле адамдардын жөндөмдөрүн билүү жана аныктоо үчүн узакка созулган тажрыйбаларга, психологиялык анализдерге муктаждык туулат. Анда да толук биле албайт. Анан биздей алсыз кулдарга кайыпты билүүнү ким коюптур? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бейиш нуру.